мыйзамсыз аракеттериңер байкалса, бүтүндөй министрликтин аброюна ал тургай жогоруда белгилүү. İşimizni улантабыз. Bergen elin алдында берген убадабыздын üstünden çıkışka Жараткан бизге жардам берсин деп тілейбиз. Uzakta komisyon төрағасы çıktı. Komisyon төрағасы çıktı. Söz verelim. Tınçlıklı sakta turunuzlar. Komutakla. El razı. El razı. Usulü. Assalamu alaikum, hurmatlı elim. Kızlar mı, cansızlar mı? Biz 10. aydan beri deputatlar bir ay içi karadık. Adakan Kimsanbayev Majmarovдун макулдук берүү жөнүндө бардык керектүү документтердин бардыгын колубузга алдык. Ошонун жыйынтыгында эч кандай макулдук берүүгө жөө жоктугуна байланыштуу биз макулдук бербесин деп чечим чыгардык. Мана ошондой эле бүгүн жетишип жалпы жыйынга алып чыктык. Жалпы жыйында 68 депутат колдоп берди. Ошону азыр ушул жерде соцсеттерде биз билдирип койсоңуз күнөөсү жок экен акталдыбы? Биз Adakan Kimsanbaевга коюлган ошол каралган статьялардын бардыгын карап чыктык. Ошол жерде эч кандай жөө жоктугуна байланыштуу жокко чыгат. Акталды. Жок, акталды эмес, күнөөсү жок да. Актаганды сот кылат, бирок сотко жетпей эле биз буну тергөөгө берген жокпуз. Молодцы! Бул биринчи статьяны сиздер карадыңыздар, экинчи статья каралабы, каралбайбы? Бардык статьяда эч кандай жөө жок. Күнөөсү жок. Ура! Айбека. Айбека bir sıra sizge. Birinciden kaos çeçim çıkarıp bergenizge rahmat. Birinciden deputat komissiyada töreğe balıp işlep, ошол жерде kaos çeçim çıkarганlarga rahmat. Şu eldi görüp, bilip, anan özüңөрдөгү туура эмес кетип аткан иш боюнча kaos çeçim çıkarганlar үчүн rahmat. Азыр депутаттар 68 депутат колдоп берди деп атпайсызбы? Ошол депутаттар колдоп берди. Эч кандай тергөө амалдары жүрүшпөйт. Туурабы? Силер уруксат бербедиңер. Уруксат берүүгө эч кандай таппайт. Бирок күнөөнү койгондор боюнча кандай чара колдонушу мүмкүн? Күнөөнү койгондорго кандай чара колдонушу мүмкүн? Күнөөнү сиздерге мен карасаңыз, күнөөнү койгондорго кандай чара колдонушу мүмкүн мындан бияка? Эми ошол күнөө коюп жаткандарга барайбыз дегендерге Материальный, моральный ущерб болуш керек. Моральный. Жооп бергиле рұқсат бияка. Kolda koşulası, futbol kulüpleri yönetiyordu. Ne oldu deputatlara çeşim komisyonları çıkarıp sorup bugün cevap versin deputatları Adakan Kimsanbayevga kılmış işi boyunca baş tartıştı. Bu жерде Мадумара Косаевтен çıkarıda депутаттар бар. Allah korkup ketmesin etken, daha birlik anlaşıp. Ошондон силерге чоң рахмат деп айтып коюп жатат. Рахмат. Бул илгерки аталарыбыз айткан сөз. Ак ийет сынбайт, баары бир чындык жеңет. Туура. Колдонордон жеңет. Мындан ары да биз күрөштү улантабыз. Таза жол менен кандай туура эмес болсо оңдоп, жардам керек болсо жардам бергенге даярбыз.
Ушундай ынтымак менен кетсек, мен ойлоп атам, кыргыз эли ишин бирдей сакташыбыз керек да. Ошондо силерге чоң рахмат. Бул жерде туулган күнүнүн үстүндө болуп калыптыр. Туулган күнү башка берек берет. Рахмат, жигиттер, кыздар, агалар, эжелер, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мен өзү негизи моунда киши топтор, жиналган эмелерди көп эмне кылбайм го, билесиз. Gözümüz geldik. Менин устазым ким болгонун дагы билесиздер. Ошол устаздын баласы турат деген. Ушундай нерселерге болгондо, өзүң үчүн бир нерсеге жүгүргөндө өтө ыңгайсыз экен. Бирөө үчүн күрөшүш аябай жеңил экен, жакшы экен да. Мен ошондой деп ойлойм. Анан бүгүн көптөн бери айтылып келаткан, нечен жылдардан бери айтылып келаткан нерсе далилденди. Факт ушундай болду. Мен азыр жогорку кеңеште сессияда да айттым. Баарыбызды жараткан курулду оомат жалган жалаадан сактасын. Эч качан эч кимдин башына мына ушундай бир жок жерден жалалар жабылбасын. Адилеттүүлүк болсун, чындык болсун. Азыркы айткандай эле кандай ачуу болсо деле биз ошону айта беребиз. Жалгыз жараткандын алдында гана тизебиз жерге тиет. Жалгыз жаратканга гана баш ийебиз. Саждага барабыз. Калган эч кимдин алдында андай кылып тизе бүгүп тура турган жагдайыбыз жок биздин. Чындык үчүн, адилеттик үчүн, тазалык үчүн биз күрөшүп келгенбиз. Мындан ары да күрөшө беребиз. Мен кесиптештерге ыраазычылык билдирдим. Баары бир баягы коюлган дооматтардын баарын ушунчалык кылдат карап чыгышканына бул киши ал комиссиянын мүчөсү болду. Ошон үчүн биринчи кезекте жаратканга, андан калса сиздер сыяктуу калым элге, анан биздин кесиптештерге, анан чындык сүйөр баардык азаматтарга ыраазычылык айтабыз, ишибизди улантабыз. Берген элдин алдында берген убадабыздын үстүнөн чыгышка жараткан бизге жардам берсин деп тилейбиз. Баарыңыздарга ыраазычылык. Рахмат. Ийгилик. Экөөбүздүн айыл маселебиз бир күндө 1 саатта ойлоп ийгилик. Жакшы. Тугандар, баарыңыздар келгенге көрүшүнгө мүмкүн эмес. Бир аксакал бата берсинчи бала. Кел бала. Бата берсин. Аксакал бирөө бата берсин. Чоңолайлык аксакал. Эй. Чоңолайлык. Чакырып атат. Бизди бул жакта да күч утат да. Бир процедура бар. Биз кантанабай кайт. Карышкырдын терисин Bismillahirrahmanirrahim. Жараткан Аллама чексиз мактоолор болсун. Жараткан Аллахым баарыңарды колдосун. Ар бир баскан кадамыңар баардыгыңарды ийгиликте болсун. Ушул эки элдик депутатка, ошондой эле калган депутаттарга да жараткан Аллахым ыйман берсин. Жүрөгүн бушо. Haramdan alыс кылып, адалдык менен жалаң адам менен жашоого чакырсын. Ыйман, тазалык, мыйзамдын üstünde gana işlesin. Жараткан Allah'ım daim nazarını salsın, mehrimin töksün. Жараткан Allah'ım emne tilese tilegin Allah'ım öldü. Agay biz kaytsak bolabı. Eldik deputat, 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 eldik
Bardığınızlarga rahmat. Barınızlarga çoğun rahmat. Ama çındık cengi. Sizler çındık sizlerge çoğun rahmat. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, кадырлуу эл өкүлдөрү. Эң алды менен кече жакында эле белгиленген мамлекеттик туубуздун 30 жылдыгы менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Мыйзам чыгаруу бийлиги мындан туура 30 жыл мурун кыргыз элинин байыркы тарыхында мамлекеттүүлүгү болгонун, анын далили катары кызыл байрагы желбиреп келгенин дүйнө элине жеткирип, мамлекеттик туу жөнүндө мыйзам кабыл алып берген эле. Мына ошондуктан ошол кездеги эл өкүлдөрүнө жана алардын мураскору катары бүгүнкү жогорку кеңеш депутаттарына ыраазычылык билдирем. Ошону менен бирге депутат айымдарыбызды дагы кечеги аялдардын эл аралык күнү 8 март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Элибизде эзелтеден эле кыз кишиге өзгөчө мамиле, сый урмат көрсөтүп келгени белгилүү. Бүгүн дагы жалпы аял затына, анын ичинде сиздерге бардык жакшылыктарды каалайм, бар болуңуздар. Ал эми бүгүнкү жогорку кеңеш жыйынында мыйзамга ылайык эл өкүлдөрүнүн жана президенттин алдында ант берген жаңы министрлерибизге тилегим, эл үчүн кызмат кылам деп берген антыңыздарды эстен чыгарбасаңыздар. Бийликтин жүзү аткаруу бийлигинин, башкача айтканда, мына урматтуу министрлер сиздердин ишиңиздер аркылуу ачылат. Ишеним артылып, бүтүндөй бир тармактын жүгүн тартам деп иштөөгө белсенип келген соң, бул милдетти аткара албасаңар, мамлекеттин жалпы ишине жооптуу катары мага, президентке, анан силерди ишти жөндөп кете алат деп макулдугун берип, шайлап берген мыйзам чыгаруу органына сөз тиет. Эл тараза, эл сынчы дегендей, иштеген ишиңер, тарткан жүгүңөр элдин элегинен бат эле эленип байкалып калат. Жигердүү иш алып барып, мыкты демилгелерди көтөрүп, таза иштеп берсеңер, атыңар тарыхта жазылат. Иштемиш этип түр көргөзүп, эч кандай жылыштар байкалбаса, ага кошумча ар кандай мыйзамсыз аракеттериңер байкалса, бүтүндөй министрликтин аброюна, ал тургай жогоруда белгилегенимдей, бүтүндөй бийлик системасына объективдүү сын айтылары турган иш. Урматтуу мыйзам чыгаруу органынын өкүлдөрү, ааламдашуу доорунда эл аралык коомчулуктан сырт эч бир мамлекет өз алдынча саясат жүргүзүп, өз алдынча өнүгө албастыгы белгилүү. Анын ичинде Кыргызстандагы коңшу мамлекеттер менен кайсы бир уюмдарга мүчө мамлекет катары эл аралык коомчулук менен тыгыз байланышта иш алып барат. Бүгүн дүйнө жүзүндө өнүгүү процесстери ушундай тез ылдамдык менен бара жатканына күбөбүз. Коронавирус пандемиясынан кийин өнүккөн мамлекеттердин экономикасы дагы пандемияга чейинки деңгээлге али жете элек. Ошону менен катар, бүгүнкү күндө Россия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуялардын кесепети дээрлик бардык мамлекеттерге терс таасир этип атканын көрүп жатабыз. Кыскасы, дүйнөлүк деңгээлде соода экономикалык, коопсуздук, алака катыш жана башка чөйрөлөрдө абал кыйын. Айрыкча акыркы күндөрдө эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктогу кырдаал кескин курчуп баратат. Буга баам салып байкап турасыздар өзүңүздөр. Албетте биз кичинекей эле өлкөбүз, биздин согушту токтотуп коюуга таасирибиз деле жетпейт. Ошондуктан биз калыс өлкө болушубуз керек. Доллардын кунунун көтөрүлүшүн, күйүүчү майга карата баанын жогорулашын, азык-түлүктүн баалары да барган сайын өсүп жатканын элибиз менен чогуу баштан өткөрүп жатабыз. Ушундай кыйчалыш убакта бизге эң оболу ынтымак керек болуп турат. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген накыл кеп бар элибизде. Бизге капшабы тийип жаткан сырткы таасирлерди жумшартуу максатында бийлик бутактарынын жасаган иши менен айткан сөз айкалышып, бир багытты көздөп, бир муштумга бириккендей иш алып барышыбыз
абадай зарыл болуп турган чак. Мен өткөндө министрлер кабинети тарабынан жогоруда тизмектелген каатчылыкка каршы иш-чаралар планы иштелип чыккандыгын айттым эле. Албетте, биздин биринчи приоритетибиз экономикалык потенциалыбызды мүмкүн болушунча сактап калуу болууда. Сиздерде дагы жакшы ой пикир, жакшы сунуштар бар экенине ишенем. Болгону бири-бирибизди сындап, кылдан кыйкым издебей, ишибизди илгерилетүүнүн үстүндө гана болсок деген тилек. Башкага убакыт жок. Дүйнөлүк экономикалык агым, баалардын өсүү темпи бизди сындашып, акыйлашып олтурганыбызга карабайт. Амбицияларыбызды жыйыштырып, оппозиция позиция дебей, жалпы журтубуз менен бул сыноодон татыктуу өтүү үчүн колдон келгендин баарын ыкчам түрдө ишке ашыруубуз мезгил талабы болуп турат. Мына бүгүн кумтөр маселесин колдоп бердиңиздер. Терең ыраазычылык билдирем. Алдыда дагы бир топ орчундуу маселелер мамлекетибизди экономикалык кризистен чыгарып кетүүчү эң чоң долбоорлор болот. Аларды да сиздерге алып келебиз. Сиздер менен биргеликте коркпой, эки жакты карап кылчактабай, чечкиндүү кадамдарга барып, тездик менен алдыга жылууну уланта беребиз. Кризистик абал бара-бара оорлошо бере турган болсо, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн болгон күчүбүздү, бар мүмкүнчүлүгүбүздү жумшоого туура келет. Андыктан министрлер кабинети негизги басымды айыл чарбасына жасап, айдоо жерлерибизди кысыр калтырбай эгин эгип, жалпы эле айыл чарба продуктыларын өндүрүү менен аларды кайра иштетүүгө өзгөчө көңүл буруп жатканы дагы ушундан. Кудайга шүгүр, мээнеткеч иштегенден талбаган дыйкан элибиз бар. Алар болгону сугат суу, таза үрөн, жер семирткич жана арзан насыя гана талап кылып келе жатышат. Биз колубузда болгон акчабызды баарын бердик, 26 миллиард. Албетте бул сумма бардык дыйкан фермерлерди быйыл эле дүңүнөн насыя менен камсыз кылып койгонго жетпейт. Ошондуктан эмдиги жылдарга дагы караштырып жатабыз. Биздин оюбуз боюнча 3-4 жылда толук камсыз кылабыз деген планыбыз бар. Албетте, эгерде казынабыз толтура болгондо, быйыл эле баарын камсыз кылып койсок жакшы болот эле. Бирок акыбалыбызды өзүңүздөр жакшы билесиздер. Пандемиядан кийин биз эмес, өнүккөн өлкөлөрдүн дагы экономикасы калыбына келе элек. Бирок ушундай кыйынчылыкка карабастан, биз 1 апрелден баштап бардык социалдык тармактагы кызматкерлердин эмгек акыларын дагы 50%-дан 100%-га чейин көтөрөлү деп чечтик. Эмгек акылар бир гана салыктын эсебинен көтөрүлөт, урматтуу депутаттар. Өткөндө бир депутат кредит алып эмгек акы көтөрүп жатасыңар деди. Министрдин орун басары тыңгылыктуу жооп бере албай атат да. Же өзү билбейт, министрдин орун басары, же даяр эмес. Ал орун басардын боюнча министрлер кабинетинин төрагасына тапшырма бердим. Кызматка татыктуу эмес болсо бошотуш керек. Азыр кызматка биз тааныш билиш же бирөөнүн көңүлү үчүн кармап отурганга акыбыз да жок. Бизди убакыт күтпөйт. Иштейм деген элдин талаптарын орундатып, саясатын жөндөп бере албасак, бийлик бутактарында отуруп, элге кызмат кылып атабыз деп айтпай эле коелук. Берекелүү түшүмдүн эң башкы себеби эле сугат суусу, ошол үчүн суу өмүр булагы деп айтылат. Бул багытта өкмөт жыл башынан бери эле ирригация системасын жолго коюуга, каналдарыбызды тазалоого тийиштүү каражат бөлүп, алардын натыйжалуу пайдаланышына бекем көзөмөл жүргүзүп жатат. Тармактык министрликтердин дал ушул багытка жооп берген орун басарлары жүргүзүп жаткан иштери, бөлүнүп жаткан каражаттар тууралуу парламент жыйындарында маалымат берип, ар бир каражаттын кайда, кандай жумшаларын чечмелеп берип жатат деп ойлойм. Кыскасы, эмгекчил элдин койгон талабын өз учурунда аткарып, жаздын бир күнү жылга тете дегенди эстен чыгарбай, эл менен тыгыз иштешүүгө маани беришибиз зарыл. Ыкчам чечүүнү талап кылган маселелер боюнча мен өткөндө да айттым эле, министрлер кабинетинин чоң жыйынына келип, өз маалында маселе коюп, жообун алсаңыздар болот. Министрлер кабинетинин толук курамынын жыйыны ар бир 5-күн сайын кечки саат 18:00-дө өтүп турат. Ар бир депутат үчүн эшик ачык. Сиздер барып катышканга акылуусуздар. Сөзүмдүн акырында ишибиздин ыкчам жүрүш үчүн тыгыз байланыштагы ыкмалар, иш-аракеттер менен кызматташуу болсо деген тилегим бар. Жогоруда белгилеп айтканымдай, ынтымагыбыз бекем болгондо гана
көздөгөн максатыбызга жетебиз. Буга сиздер да макулсуздар деп ойлойм. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, эл өкүлү катары эл үчүн иштейбиз деп келген максатыңыздар ишке ашсын. Кыргызстаныбызда тынчтык өнүгүү болсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Саламатта калыңыздар.